Elhamdülillah Müslümanmın. Şu Kur'an'dı men 99 yılı Afganistan'a çeyin alıp bargam. Taliban bilen İslam Özbek hareketinin jetekçileri Tahrirulda Cumabay Namangan'ın süйлöşüp atkanda, Tajikistan'a gelip barını tutkundan Japondordu kızları boşatıp atkanda, 4 yıl ölümdü görgöndü. Şu Kur'an men canını öcüretle. Allah Teala meni saktadı. Şu Kur'an men antip berem. Bizde Müslümanlar bile Kur'an'a kol koyup ant berбейт. Allah'ın ismini koşup ant berет. Allah'ın 99 ismini koşup meni ant berip atam. 200 bin dolar jönündө Adaхан kabinetinde söz bolған. Ошолорду кошо сизди жылдырабыз деп мага айтышкан. Мен анча акча таба албаймын. Анда мен списктин аягына койгула, бирок бүтүн Кыргызстанга мен жигичи иштеп берем деп айткан сөздөрүм туура, акыйкат. Мына мен Аллахтын исми менен Куранды кармап ант берип атам. Эми мына Адыхан Мадумаров эл менен жолугуп жүрөт. Жолукканда да лозунгтарды илип алып, кынтыксыз тазалык дейт. Кынтыксыз тазалык болсо, эмне үчүн биз Эрк партиясынан 5 талапкер четтелип калдык шайлоодон, фамилиясы түшүп калып атат. Техникалык ката дейт. Эмчи кошумачылардын, олигархтардын фамилиясы түшүп калбайт, техникалык ката болуп. Эмне үчүн чындыкты айткан Турсунбай Бакир уулу жана мен менен кошулган 4 жаш баланын фамилиясы түшүп калып атат. Ана эл менен жолугуп атканда эми кааласыңар мени чакыргыла ушу жолугушка. Кааласыңар Адахан өзүнө сурагыла. Адахан тазалык деп атасың кынтыксыз. Мыйзамдуулуктун негизи имандуулук деп атасың. Ананда сен де Турсунбай Бакир уулу окшоп Аллахтын исми менен Куранды кармап ант берчи, ушундай сөз болду, болгон жок 200 000 доллар жөнүндө деп тур. Мына силерге менин талабым. Şu суроону белгиле Адахан кимсин. Анан кийин айтасыңар, кимдики туура? Адахандыкы же Турсунбай Бакир уулунуку? Адахан молдонун баласы. Адахан намаз окуйт. Ажыга барган жок, умра жасаган. Эгерде Аллахтан корксо, ал чындыкты айтат.